Kim var ekan? Жақсыларбы? Қандайсыздар? Жақсы, рахмат. Жана эже ушул жерде турабы? Ооба, ошол жерде. Кирсек болобу, уруксатбы? Болот, кириңиз. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кайда боласыз? Жакшы отурасызбы? Бул жерде турасызбы? Эже жакшы карап атасыздарбы? Шүгүр, алдын 7-чи жардам көргөнсүз, көмөк Кантип калды ден соолугу, жакшыбы? Азырынча шүгүр эле. Балаңыз каякта? Апаңыз да бу? Бул жерде жалгыз эле турасызбы? Баттерде турасыз. Канчадан төлөйсүз? Айына 1,5 1,5 Ал 1,5 каяктан таап бересиз? Элден берет ошол. Элдин жардамы мененби? Өзүңүз иштей албайсыз. Мен өзү Ош областынын Каракөл районунда 1992 жылы туулганмын. Сабыр айылы Казалмагүл. 2014 жылы катты авария болгонбуз машинадан. Өчү омуртка майдаланып кетип, ошол жерге темир койгон. Азыркы убакта баса албайм. Таяксыз баса албайм, үйдө жүрүп жүрөм. Анан угум бар, бир угум бар, 2 чыгып калды. Анан күйөөм таштап кеткенсем, айыпсың деп башка болду. Атам 2-чи топто майып. Апам сахар менен ооруйт, азыркы убакта путусун калган. Бир туугандарым каарлашпайт, жардам беришпейт. Жардам берсе да өздөрүнөн ашынбайт алар. Өздөрүнөн бир акам бар, онусу да майып, көзү көрбөйт. Ошентип кыйналып калдым, элдерден жардам сурап. Кошуналар колдондуруп берет, продукт суратып барымда. Бир туугандардан сурасам, өзүң кандай баксаң ошондой багып ал балаңды деп. Азыр күйөө турган бир гана апам, башка күйөө турган адам жок. Ошентип өзүм күчкө салып эле жүрөм. Басып кетсем болот деп. Күндөн күнгө эле бутум соолуп кичинерип бартат ошо. Сиздерге кайрылдым. Өзүм чынын айтканда ден соолугума байланыштуу үйдү деле унутуп койгон мен. Ушу ден соолугум жакшы болсо, басып кетсем, ушу балам менен аман эсен, балам кийин окуса дагы сен апам байып деген атка калбайын деп көп нерселерди ойлоном да, түнү менен дагы, күнү менен дагы. Анан эртеге баламдан чоңоюп кетат, чынын айтканда. Айтат да баары бир. Бирөөсүнө бирөөсү айтат, сен апаң майып эмес беле, сен мынтип деп. Мага азыр эң көбү үйдү мага кереги жок дагы. Ден соолук керек, биринчи очередте. Күйөө деле болбосо мейли эле. Ушу ден соолугум болсо мага болду. Бутум жакшы өтүп кетсе, баламдын жанында жүрсө, балам менен жетелешет. Таягы жок. Жүрсөм. Мен көп эле намаз окуганда Кудайдан тилейм. Жакшы андандар болуп калса, мындай жардам берип, үйлүү болуп калса, мындай жакшы адамдар болсочу. Анан кийин намаз окуган сайын Кудайдан тилейм. Ушу бутум сакайып кетсе, жок дегенде бир үйүм болуп калса да өзүмдүн. Мындай падирлерим ар жерде көчүп жүрө бербей, өзүмдө 2-чи топто эмес, 1-чи топто дагы майыпмын. Ар жерге барып, көчүп барып жашасаң да ушат экен, ары каттуур, бери каттуур деп. Анан кийин ошо үйүм болсо, жок дегенде мындай кайтыгер карабаган, мындай өзүнүн көңүлүнөн чыккан адамдар болсо, жардам берсе. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештерим. Бүгүн биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду кайрадан Ордолуу Ош областындабыз. Ош областында буга чейин көп ирет келдик. Көп ирет кайрымдуулук иштери менен бул жака жолубуз түштү. Убагында жаш кезибизде Ошко барасын десе, деп сүйүнчүлүк
Бүгүнкү күндө Ош, Баткен, Жалал Абадта негизи эле көп инсандар айтып атат, түштүк жеринде жок, кандай эмес. Эми шартыбызга жараша, алыбызга жараша Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, элге кызмат кылып келип атабыз. Жакшы билесиздер. Мына Нарындан, Ысык көлдөн, Чүйдөн канчалаган инсандарды Индияга апарып келдик. Мына Боорунан операция болуп келди. Алардын атын баарын айтпай эле коеюн. Урматтуу бир туугандар, бүгүн маселе башка. Биз Индияга боорунан, бөйрөгүнөн жана башка ооруларына чалдыккан жаштарды эле, оорулуу бейтаптарды эле Индияга алып барбастан, бүгүнкү күндө Кыргызстанда деле операция жасай турган, бирок ошол операцияга муктаж, каражаты жок бейтаптар көп экен Кыргызстанда. Көп деле каражат талап кылбайт экен. Мына мисалы бул эжекебиз. Эжекебиз таяксыз баса албайт. Мына ушул таяк менен басып жүрөт. Мына кече Асанбек деген абабыз такыр бутуна тура албайт эле. Көрдүңүздөр, Ош областында Кыргыз-Түрк эл аралык больницасына алып келип жаткырып, бүгүнкү күндө бутуна туруп секен басып калды. Эжебиз бизге көп ирет кайрылып жүргөн экен, бирок Кудайдын буйругу менен Ошто жолугуп калып, Ошто эжебизге ушул элибиздин аманатынан бөлүшөлү деп келип калдык. Эжебиз өзү Каракулжа районунун Кален деген айылынан болот экен. Мына ал айылда кимдер гана чыккан, жакшы билесиздер. Биздин кыргызды кыргыз кылып тааныткан Ырыспай Абдыкадыров деген маданият тармагында чоң орду бар агабыз чыккан. Мына ошол агабыздын урпактары экен. Эжебизди өткөндө биз больницага алып барып көргөзгөнбүз. Бардык анализдери тапшырылган, бүт бардыгы анализдери чыгып, диагнозу дагы чыгып, Кудайга шүгүр, биз ойлогондой, биз ниет кылгандагыдай чыкты. Биз ойлогонбуз, ушул эженин басып кетүүсүнө себепкер болуп калсак экен деп Кудайдан ниет кылдым элем. Алла Таала буйруп, мына ошол ниетибизге акырындык менен багыт алып атабыз. Себеби эжебизди биз азыр ошол больницага алып барып операцияга жаткырган турабыз. Буга чейин үйүнөн барып келип анализ тапшырып аткан, азыр анализдери толук чыкты. Биз эжебизди операция жасай турган врач менен сүйлөштүк. Пакетти дагы келиштик. Бардыгын сүйлөшүп, Кудай буйруса иншалла. Азыр эжебизди больницага алып кетип баратабыз. Атайын Кара Сууга келип, Кара Суудагы үйүндөгү жашоо шартын көрүп, мына общежитияда турат экен. Айына 1,5 миң төлөп, мына оор жашоосун көрүп, чыныгы муктаждыгын эске алып, мына азыр больницага алып баратабыз. Албетте эжебиз басып калса, азыркы айтып өткөн кыялдары орундалып калса, мына ошол кыялдарына Алла Таалам бизди себепкер кылып калса, Кудайга чексиз шүгүр кылат. Канчалаган инсандардын бутуна туруп кетүүсүнө, басып кетүүсүнө, канча инсандардын дем алуусуна, бул жашоонун дагы да жашоосу узаруусуна бизди Алла Таалам себепкер кылып атат. Аллага чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Мына ушул эжебизге дагы Кудайдын буйругу менен азыр биз ушул жакшы ниет кылып больницага алып кетип баратабыз. Эжебизге кошуп 90 жаштагы гараж жашаган чоң атабызды дагы ошол больницага жаткырабыз. Леченияга жаткырабыз. Чоң атабыздын ден соолугу бир аз сырколоп турат. Чоң атабызды ал жерге жаткырабыз. Эже, анда эмесе кеттик. Кийимдериңизди алыңыз. Ал жак даяр, больница даяр, бардыгы даяр, күтүп атышат бизди. Кудай буйруса, бүгүн барып жатсак, эртең толугу менен анализдериңиз уже даяр билесиз. Дагы да анализдериңизди тапшырып, 2 күнүн ичинде уже операцияга кирип каласыз. Бардыгы сүйлөшүлгөн. Кудай кааласа жолго чыктык анда эмесе. Лифтине час. Ооба, лифтине час.
Лизаның жаңа. Қандай сізде жақсы ба? Жолыңыз жақсы ба? Сізге шерік алып келдік. Ассаламалейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу момун мусулман тугандар. Кудай буйрса биз Акниет Аманат коомдук фонду бул эжебизден кабар алып, сиздер менен бөлүшкөнүбүзгө бир жумадан өтүп калды. Ушул эже менен көрүшөр замат мына ушул Оштогу Кыргыз-Түрк эл аралык клиникасы менен клиникасындагы главврач жана травматолог Ислам аке менен таанышып сүйлөшүп, как раз ошол маалда жана Асанбек деген абаны ушул жерге алып келип даарылатып аттык. Анан эжеге дагы ушундай ой келди, ниет болду, сразу агабызга алып кирип консультация кылып, балким кирип келатканда эле ушу жакшы ниет болгон эле, ушу жакшы ийгилик бизге жакшы кабар айтып, ушул эженин жакшы басып кетүүбүзүн Алла Таалам бизди себепкер кылса экен деп ушундай ниет менен кирдик элек. Кудайга шүгүр, ошол күнү анализдерин тапшырып, эртеси диагнозу чыгып, диагнозун толук сиздер менен бөлүштүк, операция кылса болот деп мына врач агабыз өзү айтты, Кудай буйрса. Ошол биз келе албаган учурларда эжебиз кара судан келип, операциянын алдындагы анализдери толугу менен тапшырылып бүтүп, бир жакшы кабарды айтып, Кудай буйрса бүгүн кайрадан ушул Оштогу Кыргыз-Түрк Оштогу клиникасына алып келип жаттырдык. Эртең иншалла операциясына даярдык. Мына врач агабыз өзү турат, азыр врач агабыздын өзүнөн угасыздар. Эжебиздин мына жаткандагы ушул эмесин, ушул жерге жаткан месталарын буйрса төлөдүк. Операциясын азыр врач менен дагы врачайында сүйлөшкөнбүз, азыр главврач менен жалпы врачтар менен сүйлөшүп, бул врачтардын дагы бизге ушундай убадасы бар. Кудай буйрса колдон келишинче жеңилдетип беребиз деген ушундай убадасы бар. Кудай кааласа азыр дагы сүйлөшүп, буга чейин дагы жардам берип атты. Ошондуктан биз азыр ушул жерге бир эле бул эжебизди эмес, азыр сыртта дагы бир эжебизди алып келдик. Дагы 90 жаштагы чоң атаны алып келип ушул жерге алып келип лечение кылдырайын деп атабыз. Кудай кааласа негизи жакты да, сонун больница экен, дарыгерлери сонун экен, условия эң сонун экен көрүп атасыздар. Ошондуктан бул жердеги дарыгерлердин дагы бизге кылган мамилелери, жана ушу бейтаптарга кылган мамилелери сонун жагып, Кудай кааласа азыр биз ушу бейтаптарды ушул жерге алып келип, ден соолугуна себепкер болсок деп турабыз. Ислам ага өзүңүз толук анализдерин колуңузда турат, диагноздору турат. Эртең Кудай буйрса иншалла операцияга киребиз деп турабыз иншалла. Ошол боюнча бир бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, мынакей бизге операцияга келгенде эле көргөнбүз пациентканы. Операцияга даярдап атып, ушу 18 май болчу. 18 майдан бери бүгүнкү күнгө чейин плановый обследование деп коет. Ошолорго келип кетип, кан анализдери, жүрөк, ЭКГ, анан путтун нижней конечности, немелери, веналарын полностью УЗИ, анан ЭНМГ деп коет. Нервтерди текшерип, бир жыйынтыкка келдик. Паралитическая эквинусная деформация левой стопы деп коет. Бул ушу автоавария болгондо грудной отдел позвоночника, 2-3 позвоночника сынган экен, компьютерный томографияда көрдүк. Ошондон кийин биз азыр ушуга байланыштырып атабыз, невропатолог, нейрохирургдор менен кеңешип. Ушу бир жактагы, сол жактагы малоберцовый и часть большеберцовый нерв нейропатия деп коет. Өзүнүн ишин аткара албай калгандыктан тамагы өзүнө тартылбай атат да. Контроль жок. Эквинусный стопа деген бул
басқанда қызыл аштан ылдыйса өзүнө мойсунбайт, аны контроль тута албайт. Ошондуктан бул өтө мындай оор деформацияларга кирет, ортопедиялык. Бул жерде неврология дагы бар, сөөктүн деле азыр остеопороз менен кальций качкан, артрозный явлениялар бар. Капсульно-связочный протезал тарамыштары деле азыр туура эмес баскандын айынан чоюлуп, остеофиты деп коет, сөөктөр кырылып, чекелерине мындай биздин жалпы элдин тилинде айтканда туздар пайда болуп баштап. Анализдер даяр, специалисттерге көргөздүк, терапевт, невропатолог, анестезиолог наркоз бере турган. Эч кандай противопоказания жок. Алдына койгон максатыбыз азыр ушул эртең операция кылабыз, Кудай кааласа. Операцияга эч кандай тоскоолчулук жок, ден соолугу көтөрөт экен. Операция 2 этаптан турат. Бириси ошо мен айткандай ахиллес бажыда чоң тарамышын узартабыз, пластика кылабыз. Анан голеностопный сустав, кызыл ашты артродез деп коет. Ошо кыймыл аракетин токтотобуз. Азыр кыймыл аракет туура эмес болуп атат. Кудай кааласа эртең саарлап операцияга алып киребиз. Операцияны кандай өтөт, операциядан кийин реабилитация, ошонун баарын пациент менен өзү менен сүйлөштүк. Бизге ишенгенден кийин биз деле Кудай кааласа бул бир күндүк эмес, бир айлык эмес, бир жылдык эмес. Ошо операциядан кийин деле биздин наблюдениябызга келип турат, реабилитацияларды чогуу өтөбүз. Операция кылыш деле өтө бир чоң баскыч. Азыр андан кийинки послеоперационный реабилитация, восстановительный лечениялар деле ал деле өзүнчө баскыч. Ошолордун баарын сүйлөшүп, булар деле макул болду. Чогуу ошо жолду чогуу басып өткөнүн аракет кылабыз. Рахмат сизге, чоң рахмат буюрса. Эң башкысы жакшы ниет кылып турайлы. Ошол эжебиздин эгерде басып кетүүсүнө Алла Таала сиздердин себепкер болгон турат. Кудай кааласа себепкер болсоңуздар өтө чоң соопка ээ болот элек. Өтө чоң соопка ээ болот элеңиздер чындыгында. Жок төбөсүнөн карап көрүп азыр эли журтубуз жалпы көрүп атат. Сиздерге жалпы эли журтубуз кечээ Асанбек абаны дагы бердиңиз. Кудай кааласа бул эжебизди алып келдик. Алып келе турган дагы бейтаптарыбыз бар. Эли журтубуз сиздерди көрүп ушунчалык дуа берип атат. Сиздерге салам айтып атат, ыраазылыгын айтып атышат, биз аркылуу канчалык элибиз көрүп атышат. Кудай кааласа сиздерге ыраазылыгыбыз чексиз. Чоң рахмат айтабыз. Эже кыскача айтып кетсеңиз, азыр больницага келдиңиз, врачтын сөзүн уктуңуз. Операция эртең болгону турат, операцияга кирер алдында турасыз. Бир кыскача бөлүшүп кетиңизчи. Аябай эле сүйүнүп атам, басып кетет экен деп. Операциядан алган соң иши калсам өзүм. Врачтар айткан сөз көзүмөн унутпастан. Коркуу сезим болбойт атабы? Жок. Жакшы элеби? Жакшы анда. Ушундай урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, биз сиздерден буга чейин эжебиз үчүн кайдыгер кааластан кол кабыш кылыңыздар деп сурамаган болсок, бүгүн биз сиздерден дуа сурайбыз, урматтуу бир туугандар. Бул дуа жакшы билесиздер. Түгөлүп жабылган эшиктердин ачкычы. Мына ушул эжелерибиз үчүн, эжелерибизге окшоп канчалаган апаларыбыз, бир туугандарыбыз баспай жүрөт. Жана ушул жердеги ушул ооруп аткан инсандарды сакайтып, кайра үйүнө кайтарып аткан ак халатчан врачтар үчүн жакшы дуа кылып коелу. Эжебиздин эртеңки операциясына чын жүрөгүбүздөн дуа кылып коелу туугандар. Биз дайыма сиздерден дуа сурачук. Индияга барганда боорунан операция кирер алдында, бөйрөгүнөн операция кирер алдында ошол эле Татынайым, ошол эле Алихан, канча бейтаптардын операцияга кирер алдында сиздерден жалынып дуа сурачук. Бир жыл аралыгында 27 инсанды апарып келипсиз. Бардыгы Кудайга шүгүр ийгилик менен кайткан. Мына эми азыр ушул жердеги дарыгерлердин да ийгиликтерин көрүп атабыз. Ушунчалык толкунуп атабыз, сүйүнүп атабыз. Индияга эле бейтаптарды ташып, Индияга эле $20,000, $30,000 каражатты чогултам деп кыйналып, ал жака эле бейтаптар ташып отурбастан, бул жерде дагы мына ушундай эжелерибизге окшогон көптөгөн бир туугандарыбыз ушул жердеги операцияга муктаж. Ошол операцияга каражаты жок. Мына азыр ошолор боюнча чуркап жүрөбүз, көрүп атасыздар. Кечээ Асанбек аба, эжекебиз, Булнасыптар дагы
көптөгөн бейтаптарыбыз бар. Кудай кааласа эми Кыргызстандагы муктаждарга дагы, Кыргызстанда боло турган операцияларга дагы кайдыгер карабастан жардам берейин деген үмүт бар. Рахмат анамысы, туугандар, дуа кылып туруңуздар. Кудай кааласа эртең операциядан чыккандан кийин жакшы кабар менен сиздерди менен бөлүшкөндү Алла таала насип эткен болсун. Тынч болуңуздар. Рахмат баарыңызга. Алла разы болсун. Уулду силерге окшогон кызды тууган ушу Кыргыздын эл ата-энеңерге биринчи очередте рахмат, силерге ыраазыбыз. Ушу Кыргызда ушундай инсандар бар экенине биз дагы ишенебиз, дагы көбөйөт да кааласа. Ушундай Кыргызда жакшы мындай инициатива деп коет го, ошондой нерсени көтөрүпсүңөр. Ушул көтөргөн силерге дагы рахмат. Ушул ишиңер эч качан токтобосун, көбөйсүн. Ошо кыргыз элим, кыргыз журтумун ден соолугуну оңдоп чыңап берген мындай акыбатчан ини агаларыбызга дагы рахмат. Ушундай мындай катаал ситуацияларда ушу жок дебестен ушу бизге окшогон ооруп келген адамдардын ден соолугун карап чыңдап берген ушуларга дагы рахмат. Силерге дагы рахмат. Силер дагы тынч болгула, кошконуңар менен кошо карыгыла, уул кыздарыңардан урмат сыйыр көргүлө. Ушундай адамдарга жасаган беримиңер Кудайым күндө берип турсун, ишибиз ийгилери болсун, заманыбыз тынч болсун, өкмөтүбүз бар болсун. Сиз дагы рахмат. Сиз дагы эсен аман, сак саламат ушул жерден басып чыгып кетсин. Айтканыңыз келсин. Сиз дагы. Рахмат сизге. Ислам Газанды билип бейтап толтурасыз да? Жанагы. О, хорошо. Алып келесиз. Убактыңызды алып келсеңиз. Эч нерсе эмес.